Саламатсыңар менин досторум. Экран алдына акырын келип, тынч отуруп кулак түрсөңөр, мен бүгүнкү жомогумду баштай берейин. Балыкчынын бактысы деген кызыктуу жомок силер үчүн. Илгери бир кыз жашаптыр. Аны жибек чачы, торко чачак деп аташчу. Көздөрү карагаттай, каштары иймейип, күн желесиндей. Ананда чаштарына таккан үлүл кабыгы жалтырап, топусунда жибек чачы бар эле. Анысы ап-апак тимеле, ай жарыгындай ажайып. Бир жолу кыздын атасы ооруп калды. Ошондо апасы кызына айтат: "Ак боз атыңды токуп мин да кызым. Бул дайранын төмөн айылындагы Телдекбай каманы чакырып кел. Атам ооруп атат. Көрүп бериңиз" деп айткының. Кыз маңдайында кашкасы бар ак боз атты минди. Сол колуна чылбырды кармап, оң колуна сөөктөн келиштире узанган камчын алды. Анан ак боз ат желип жөнөдү. Ат жаптыктарына тагылган майда жылаажындардан чыккан үндөр жагымдуу шыңгырайт. Телдекбай кама суу жээгиндеги айылына тигилген үйүнүн алдында отуруптур. Ал курч бычагы менен ак кайыңдан чөйчөк кылып жонуп аткан. Ат дүбүртүн жана ага кошулган коңгуролуу дабышту угуп, кама башын көтөрдү да ак боз ат жалындагы кызды көрдү. Кыз ээрде бекем отурат. Башындагы жибек чачпагы шамалга ыргалып, чачындагы үлүл кабык өзүнчө жагымдуу үн чыгарат. Каманын колунда бычак ыргып кетти. Кыз жалынып кирди. "Чоң ата, менин атам ооруп калды. Жардам кылыңызчы." "Мен сенин атаңды айыктырам, эгер сен мага турмушка чыксаң." Анын каштары чым сыяктуу коюу жана ап-апак эле. Сакалы болсо тикендүү бадалдардай көзүнөн башталып жерге жетет. Тизгинди силкип атына камчы басты. "Таң менен кошо барам." Телдекбай кыйкырып кала берди. Чапкан бойдон кыз үйүнө жетти да бир гана сөз айтты. Эртең менен Телдекбай мында болот. Асманда топ жылдыздар тарай электе, жайытта али уйлар саала электе, казанда эттер кайнай электе, жерге ак кийизди али салыш электе, ат туягынын дүбүр тугулду. Зобололу Телдекбай каманы тоскону аксакалдардын баары чыкты. Ал сапсайган түктүү, тоо сарылыктай далдайган атында жайдак минип туруптур. Эч ким менен амандашпай да, сүйлөшпөй, эч кимге көңүл да бурбай, шашып ушуп айылга кирди. Артынан аксакалдар 2 пут келген сыйкыр тонун көтөрүп алышкан. Аналар ак кийиздин үстүнө коюшту. Жыгач шакка жылаажын тагып, ошол жылаажын астына арчанын бутагын коюп, аны түтөттү. Күн бою таң аткандан кеч киргенче кама башын жерден албай, сүкүт салып, кыймылсыз да, үнсүз да отурду. Түн бир окумда Телдекбай кама ордунан турду. Сыйкырдуу кызыл тебетейинин каш кирпигине чейин түшүрө басып кийди. Тебетейинде үкүнүн канаттары тагылган. Ал кош кулак сыңар эле. Артында болсо тебетейинин кыйындысы 2 канаттай шалбырайт. Бетинде мөндүрдөй чоң айнек мончоктор түшүп турат. 2 пут тонун кийиз үздүнөн эңип көтөрүп, оор колдорун жеңине киргизди. Тон капталына бакадан, жылаандан жасалган сыйкырдуу дары-дармек илинген. Жонунда болсо кызыл ыштан, тоңкулдактын канаты ары бери термелип турат.
жыгашта эленеп турган тери жылаажынды алды да аны оор таяк менен чапты. Тоо жаңыргандай бүт айыл аламат жаңырды. Кишилер коркуп үйрүштү. Кама болсо улам катуулап, улам күчөй берди. Бир убак бар тып токтоду. Күн күркүрөгөндөй бир үн кулакка угулду да кайра заматта жок болду. Анан тегеректи жымжырттык ээледи. Телдекбай маңдайындагы терини арчып, ак кийизге көчүк басты. Колу менен каш кирпигин түзөп, табакта турган текенин жүрөгүн алып, шарт жеди да мындай деди. Торко чачакты айылдан айдап жибергиле. Анда жин шайтандар толуп алган. Ал бул айылда жашаган болсо, анда атасы эч качан айыкпайт. Мындай балекет мээнетти айылда гана эмес, бүт өрөөндө кармоого болбойт. Кесири баарыбызга тийип, балдар балакатка жетпей каза табат. Алардын аталары менен чоң аталары жаман өлүм менен о дүйнөгө аттана беришет. Муну угуп, эркектер алакандары менен жүздөрүн калкаласа, аялдар коркунучтан тик карай албай жер тиктешет. Балдар болсо торко чачакты эки жолу карап, эки жолу кызарды, эки жолу кубарды. Жыгаш челекке салгылада, аны 9 жеринен темир алкак менен ороп, ичинен жезмыктар менен бекемдеп, Албут дарыянын шараккан жерине ыргыткыла. Кама катуу буйрук кылды. Ошентип айтты да, жүнү чубалып өскөн атына минип, өзүнүн ак өргөлүү айрына кете берди. «Эй!» деп кыйкырды. Ал кулдарына келип, суу жээгине барып тургула. Андан чоң жыгаш челек агып келет. Аны кармап мага жеткиргиле да, өзүңөр токойго кирип жоголгула. Эгерде ый уксаңар, көңүл бурбагыла. Ызы чуу кыйкырык чыкса, байкамаксан болгула. 3 күн өткөнчө менин айылыма кайрылып бирөөң да келбегиле. Берки жакта суу башында 7 күн, 7 түн журт котолоп, каманын чечимин аткара албай жатышты. 7 күн, 7 түн айыл кыз менен коштошо албай турду. 8-чи күн дегенде жыгаш челекке олтургузуп, үстүн астын темир жесмыктар менен мыктап, 8 жеринен темир алкак курчады. Анан көпчүлүк көтөрүп барып, күркүрөгөн шар сууга ыргытты. Ошол күнү астыңкы айыл менен үстүнкү айыл ортосунда дайранын суу жемирген жээгинде бир балыкчы бала жүргөн. Бала тоголок жетим. Анын аты Балык челе. Бала челекти көрдү. Эптеп сүзүп жетти да, аны тартып жээкке чыгарды. Алачыгына алып келип, ичин ачса кыз. Балыкчы балтасын кандай кармап турган болсо, кызды көрүп, ошондон каткан бойдон тура берди. Чегирткедей жүрөгү секирип атты. Кыз челектен чыгып, балыкчыга ийилип таазим кылды. Сени мынтип челекке ким салды? Телке байкама. Анан эмне болду дебейсиңерби балдар? Анан бул жомоктун аягын эртең айтып берейин. Анткени азыр уктаганга убакыт келиптир. Келгиле. Кеч калбай өз убагында уктап, кызыктуу түштөрдөн көрөлү. Кананда, баарыбыз чогуу уктайлы, бейпүлтүн достор.